Музейге баратабыз, боз үй тигилген музейге. Ошол жакта иш-чарага баратабыз. Боз үйдүн ачылыш аземине баратабыз. Гамбург аябай жакшы шаар экен, чоң. Жолдору таптаза, машиналар тыккан жерге токтотулган бүт баары. Маданият аябай жакшы экен, мисалы. Бизге салыштырмалуу мындай учурашкандары, күлүп тургандары аябай жакшы экен. Хорошо. Мына мен автобус жолдон баратабыз. Хорошо. Алымбай Жумакулов жубайы Динар Турдакунова менен ат башыдан жээни Айзада Акбекованын чакыруусу менен Германияга чоң миссияны аркалоо үчүн келишкен. Бул үй бүлө бүгүн Гамбургда мекенин сагынып жүргөн кыргызстандыктар үчүн чоң майрам тартуулайт. Европадагы эң чоң музейлердин бири болгон Ротенбаумдагы дүйнөлүк маданият жана искусствого арналган музейде боз үй бүгүнкү күндөрдө жаңы көчмөн дизайны аталышындагы көргөзмө өткөнү жатат. Иш-чараны көркүн Турду Кыдырбаева апабыздын боз үйү ачат. Бул боз үйдү Турду апабыз көзү тирүү кезинде 2017 жылы Гамбургдагы музейге белекке берген. Кайда калбаган, көзүм жумулуп калса бу деле калат да, тиги деле калат да деген ойго түштүм да. Ушу Мауреке келаткан өспүрүмдөр таанысын, ошолордун балдары таанып турсун. Ай, биздин апалар арсан эмес турбайбы, ушуну жасаганбы деп билсин деп атам балдары. Боз үйдү Германияга алып келүүнү невреси Айзада Акбекова колго алган. Бул сүрөттөр 1984 жылы тартылган. Андан Айзада Акбекова менен таенеси Турду Кыдырбаеваны, таятасы Бейшебай Жумакуловду көрүүгө болот. Бул жылы Босого жайлоосунда Төлөмүш Океевдин Ак Илбирстин тукуму киносу тартылган. Турду апабыздын боз үйү чебердин жасаган буюмдары кинонун көркүн ачкан. Буга баарыбыздын эле колубуз тийген. Мынтип оюусун биринчи жамап алып, андан кийин кайра мооларын кайра бастырыш керек. Башка жип менен мооларын түйшүп, могу чачыларын жасашып. Буну болсо апам өзү, мону апам өзү соккон өрмөктөр, терип соккон өрмөктөр. Бияк бети дагы, тияк бети дагы окшош, эки бети бирдей да. Моонун дагы эки бети бирдей. Не десем, чачыларына колубуз тийип жасашканбыз. Моонун апам эмесин тиги жүнүн ийирип боёп берген, мен түйгөм чачысын айланта. Мында тыштарын атайын ушундай боз кылып терип соккондо күндөн оңуп кетет да бул. Ошон үчүн атайын тышындагыларды боз кылып согушкан. Бул боз үйдү 2017 жылы алып кеткен. Анан ошондон бери музейде сакталып туруп, музейлерди көп издешиптир. Айзада көп жерден издеп, анан акыры ушуга токтолуп, ушуга батат экен, залына мындай туура келгидей. Анда апам бар болчу, көзү тирүү болчу, өзү келип, тигип берип кеткен. Анда биз келе албай калдык эле. Мына быйыл өздөрү барып чакырып келишти, чакыруу берип. Анан келип, тигип, иш-чарасын өткөрөлү деп атабыз. Салафанда сакталуу экен, ар бир уг оролуу экен, ар бир мондай боолору өз-өзүнчө жазылып, кийиштери өз-өзүнчө жазылып, анан салафанга салып коюптур. Эч кандай чаң, эч кандай күбө, эчтеке жок экен. Эч мындай сакталышына биз ыраазы болдук. Биздин музей Европадагы ири музейлердин катарынан кирет жана ар тармактагы бөлүмдөрдөн турат. Мисалы, мен куратор катары элим изилдейм. Ал эми кесиптештерим атайын толук кандуу музейдеги баалуу экспонаттарды сактоо, кайсы материалга кандай кам көрүү керек экендигин профессионалдык деңгээлде билген билимдүү адамдар. Буга кошумча биздин музей этнографиялык коллекцияларды, демек далай тарыхты басып өткөн баалуу экспонаттар болгондуктан, биздин башкы фокус материалды жогорку сапатта сактоо менен эле анын тарыхый баалуулугу,
Мезгилдин өтүшү менен анын маанисинин өзгөрүп турушун дагы абдан эске алабыз. Турду апабыздын тилеги орундалып жатат деп айта алсак болот. Себеби боз үйдү көрүүгө Германияда жашаган кыргыздар бала чакасы менен келишти. Кыргыз жайлоосун элестетсеңиздер, тоолордон бийик түшкөндөгү жап-жашыл жайлоо, анан жумурткадай тизилген ак өргөлөр. Мен балалыгымда ушу кино тартылып атканда 83-жылы тартылган экен. Ошондо чала эсимде бар. Азыркыга чейин кайсы бир майрамдарды өткөрбөйлү кичинекей бала чуркап жүрсө, мен андан сүйүнөм да, ошонун эсинде ушул бир кыргыз маданияты, кыргыз нерсеси канында калды депчи. Мына ошол фильмден баягы көрүп, үй ушундай болуп турбайбы? Ушундай баалуулук болуп турбайбы? Тарыхыбыз ушул болуп турбайбы деп, менин бала чагым мына ушундай жомоктогудай жайлоолордо, ушундай коз үйлөрдө өттү да. Эмнеге Германияга, эмне үчүн музейге деп сураганда, биз ошол кайсы жерге алып барып койсок Кыргызстандан да тышкары боз үйдү кайсы жерге да көргөзмө көрсөтсөк деп абдан көп музейлерди издедик. Ошолордун арасынан бизге Гамбург шаарындагы ушул Ротенбаум этнографиялык Европадагы эң чоң музейлердин бири кучагын жайып, бизди ушундай боз үйдү ушунчалык татынакай асырап, өпөлөп, кийизге эч кандай бир зыян келтирбей, чыгачын берген карап, ушундай аздек деп алышты. Биз буга чексиз ыраазыбыз. Биздин апабыз Турду жана анын болгон үй бүлөсү, Жумагулов Бейшебайдын үй бүлөсү, анын уулу Жумагулов Алтынбай Тайкем отурат, жеңем Динара отурат. Мына ошолордун баары ушул бүтү ушул Германияга, Гамбургка эмес, бүт дүйнө жүзүндөгү адамзатка ушундай бир өнөр бар экенин, мындай бир белек кылып, артында бир мурас болуп калып кетти десек жарашат. Баарыңыздарды бүгүнкү заманбап көчмөн дизайны көргөзмөсүнүн ачылышына дүйнөлүк маданияттар жана искусство музейге келгениңиздер үчүн абдан кубануу менен кош келиңиздер демекчимин. 2017-жылы ушул музейдин директору катары кызмат өтүп жаткандагы эң алгачкы чоң көлөмдүү музейдин чоң залын толтуруп, көркөөлөгөн кыргыз ак өргөөсү колунан көрү төгүлгөн Турду Кыдырбаеванын өз колу менен баалуу эмгегин белекке берди. Ушунчалык көркөм, жалаң, кол эмгек менен жасалган керемет ак өргөө биздин музейге ишеним артылып, мурас катары берилгендиги менен жана дагы ага кошумча болуп жалпы кыргыз кол өнөрчүлүгү жөнүндөгү баа жеткис маалыматтар, өнөр таалими, интенсивдүү пикир алмашуулар, координация жана уюштуруучулук жумуштары Турду айымдын, анын үй бүлөсүнүн жардамы менен ишке ашты. Гамбургка чебер айымдын катышуусу менен боз үй тигүү үчүн түп көтөрө колдоп келген кыргыз диаспорасынын эмгеги зор. Көчмөндөрдүн эң чоң деген эпосу бар, манасы бар. Бул жерде көчмөндөрдүн жашоо образы, алардын дүйнөгө болгон көз карашы, философиясы көргөзүлөт. Бул немис тилинде кыска варианты. Музей үчүн Биздин баардык ардактуу коноктор бүгүн биз сиздерге кичинекей музыкалык номер даярдап келдик. Бизде кыргызда айтабыз, башкасын коюп манасты айт дейт. Бүгүн манасты даназалачу күн болуп турат. Биз кыргыз боз үйүбүз, кыргыз баалуулуктар менен абдан сыймыктанабыз. Анан бизге ушул Европанын баардык бурчунан студенттери келип өздөрүнүн таланттарын көрсөтүп беришмекчи. Balaca çurkap şaşkan
15'e çığa gelgende Beresen bağız bastan yok Çığa taşka çığa gelgende Bunun adı çok cindi Kırıya kesendi Kımma kımma kızgın böyle Gönü kavga gezegen Kıyma düşüp kızlar Bölünü kavga gezegen Ötöydüm kendimi Kamma kırday mancuğa Dağdı sağga gezegen Ermanızda çudardı kırkıra girip barganda Ağam boşoy yordunan Turbağın aracı Aslamanız barganda Atasın görgün bağına Kıylagan aracı Oşunluğun akırın suyunu bektaşlar Ağamdan ay gülüm uçuna Dep başlar Senin apan ermanas O şermanas Atakina oğun giygende Ayrı çoğu girgende Ahlakın ingende Türlü bilge durabay Cürük çiğdi kağından Düğünün dövü damsız yok Cürükün özü kalman Oşol korkup ölçütürküzün ajandın alıp koluna kol etkisi kim olup Allah korkuğun eline cosunan Devlegeyi devleyiz Cirri sonunu kırgısın Özün berge hüllüse Boğunun beri sonu ne kırgısın Dağı çekti muğu al Senin atan kanmaz Senin atan kanmaz Kanaya girdi kayrından Atala sürgün çoğunun Dağıyla ayrılan Бишкектен толкунданды бир жерден аябай сүйүнүп атам, анткени кыргыздардын үрп адатка салттарын баардык нерсени көргөзүү биз үчүн эң чоң сыймык да. Бул жакта Опер деген программа, ошол программа менен 6 айдын жүзү болду. Ошол азыркы учурда ошол программа менен жүрөм. Кудайым буйрса эмки жылы 2024-30-июнда ал визам бүтөт, анан ары окууга тапшырайын деген ниетте аракетте жүрөм буйрса.
Generell wird viel dokumentiert, vor allem in der Restaurierung. Und darum haben wir uns jetzt erlaubt, vom Aufbau, den wir gemeinsam mit euch, mit der Bosnia erleben durften, Жакан концерттен кийин көргөзмөнүн ачылышы болуп, кыргыздар чет элдик коноктордун кызыккан суроолоруна жооп беришти. Сезимдер абдан жакшы, аралаш, абдан мындай жөнөкөй сөздөр менен түшүндүрө албайсың. Не дегенде ушундай биз тети ата бабаларыбыз жашап келген үйдү ушул азыр эми көрүп жатышат. Боз үй түргөндө абдан азыр мындай сыймыктануу бир сезимдер болуп атат. Өзүбүз кыргыз болуп, анан ошо Европада биздин боз үйүбүздө турса, абдан сыймыктануу гана дейм. Сыймыктанып анан жөн гана жыргап жатам. Өзүңүздөр көргөндөй аябай толкундандык. Биз үчүн өтө сыймык. Биз ошо алыс жолго карабастан, кыргызды таанытыш үчүн, кыргыздын культурасын көргөзүш үчүн биз канча алыс болсо дагы биз келгенге даярбыз ар дайым. Кызым Германиядан окууну бүтүп ушу Гамбургда жашайт. Андан уулум дагы аупер болуп келип, 1 жыл болду. Алда окуусун ушул жерден улантсам деп атат. Ошол кызым менен уулумдун ушул фестивалга чакырышуу боюнча келип калды. Биз күн балдарыбыз, нурдан жаралганбыз. Тетиги Тынч океандан ушу Рейнге чейин көчмөндөр менен чогуу ушул биздин ата журтубуз болуп эсептелет. Бул боз үй деген эмне? Журт деп атпайбы? Ата журт. Кыргыз эли боз үйдө кандай жашаган? Деги эле көчмөн жашоо образы менен таанышуу өтө кызыктуу болду. Бул боз үй деген абдан бийик дара жолу. Люкс боз үй коноктор үчүн арналган ак өргө экен да.
Деги эле боз үй кантип жасалат, кантип тигилет, анын бай тарыхы баарын таанып билүү өтө кызыктуу болду. Ушунчалык көп эмгекти талап кылып, көп түйшүк менен жасалыптыр. Бул боз үй жөнүндө угуп жүргөм, гезиттен да көрүп калдым. Мага выставка абдан жакты, абдан кызыктуу болду. Айрыкча кыргыз бийи, музыкасы, өзгөчө ырлары абдан жакты. Чыныгы боз үйдү көрүп абдан таасирлендим. Ja, ich kann mich da nur anschließen und айткандарга толугу менен кошулам. Экспонаттарды, боз үйдү көрүү, анын канчалык чоң, кооз экенин сезүү башкача таасир калтырды. Бул жердеги бүгүнкү келген адамдар менен таанышуу, баарлашуу абдан эсте калды. Бүгүн көчмөн жашоо, көчмөнчү ой жүгүртүү жоголгон жок. Тескерисинче ал кайра келип отурат. Көчмөнчү ой жүгүртүү, көчмөнчү жашоо деген эмне? Бул жолборстун жеми жолунда дегенде, көчмөн бул барган жеринен өзүн өзү багып кеткен. Барган жерине көнүп кеткен, интеграция, адаптация болгон, ушундай икем, мобилдүү адамдар болушкан. Бүгүн ошондой адамдардын заманы келип атат. Цифровизация чек араларды жоготту. Миңдеген километр аралыктарды жакындатты. Мына ушундай убакта жаңы экономика, цифралык экономика пайда болуп атат. Бул заманда азыр жаңы профессиялар пайда болот. Айтишниктер, ошол эле артисттер, ошол эле окумуштуулар, ошол эле художниктер жана башка толгон токой профессиялар бүгүн бир жерге байланбай калды. Алардын окурмандары, көрөрмандары, кардарлары бүткүл дүйнөдө бар. Демек, көчмөн жашоо образы кайра келип отурат. Бул уникалдуу конструкция. Азыркы заманбап үйлөрдү бириктирген анын фундамент ал жерде болот. А боз үйдү бириктирген бул анын түндүгү үстүндө. Эгер түндүктү алып койсоң, бул 40 жакты карап кулап калат. Бул орусча айтканда совершенная конструкция. Идеалдуу, эч ашыкчасы жок. Көчмөндөргө империя куруп, мобилдүү болгонго мына ушул боз үй дагы чоң мындай шарт түзүп берген. Ошон үчүн мен жана боз үй кыргыздын жашоо образын берет дегенде, бүгүн биздин мамлекетибиздин символдорунун бири болгон желекте дагы түндүк турат. Германияда окуп иштеген кыргыз жаштары кыз-жигит жарышы болгон Сармерден уюштура калышты. Кыргыз ырлары аткарылып, комуз чертилип, боз үйдө манас да айтылды. Жаман экен кыздар ай. Албаттарым жоготушуп бизден көрүп жатышат. Ай, жаман экен балдар ай. Ай, жаман экен балдар ай. Бул күндөрү музей өзгөчө шаңга бөлөндү. Программист Айзада Акбекованы сиз билесиз да. Али Токтокуновдун миллиардер компаниядагы Айзаданын кланы аталышындагы берүүсүндө анын Германияга карай жолу кеңири баяндалат. Акбекова журтташтардын башын бириктирген самалыктардын башында турат. Ал Гамбургдагы көргөзмөгө айлап даярданган. Бул костюмдарды сиз Кыргызстандан алып келгенсизби? Ооба. Канча костюм алып келдиңиз? Жылга алып келе берип мен тамашалап калам аябай көп. Анткени биз bundan тышкарыдагы аябагандай кыргыз темасына, Кыргызстан темасына байланыштуу, мисалы чоң IT компанияларда же болбосо ушундай бир диаспоранын ичиндеги бир иш-чараларда кийип калабыз. Ошон үчүн биздин кийимдер абдан татынакай кооз, мындай элдин көңүлүн дагы аябай бурдуруп, биздин шайыр жүргөн кыздарыбызга, уулдарыбызга абдан жарашат. Ошон үчүн багы жылына алып келип отуруп, мен ойлойм бир көргөзмөгө дагы даяр болуп калдык окшойт. Иш-чара 2 күн болду. Үй бүлөбүздүн жалпысын айтайынчы, негизи бул мага берилди деп айтылган бул документалдык нерсе болду да. Анткени кыргыз жаранынан
баягы боз үйдү алып келиш юридикалык ушундай иш кагаздары үчүн абдан керектүү бир позиция болду. Бул иштерде Гүлжан Сайдылкан эженин ролу чоң. Ошол дагы абдан чоң кеңештерди берип, логистикалык жагына жардам берген. Бул үчүн Гүлжан эжеге абдан ыраазычылык билдирем. Гүлжан Сайдылкан эже, анан Кадыр Сайдылкандар абдан жардам беришкен бул жагынан. Анан ошол бияка боз үй келгенден кийин, баягы документтерди тууралап келгенден кийин баары эми түбүбүз баары кыргыз болуп атат. Бияка келдик 20 жыл жашадык деп атпайбызбы? Анан албетте боз үй кайсы жерде болсо ошол менин түркүнүмдөй сезилип калды да. Ошол жүрөгүм ушул жакта согуп турат да. Мына бир өзүм түштүк, Германиянын түштүгүндө жашасам дагы, Хайдельберг деген керемет шаарда жашасам дагы баары бир деле ошол Гамбургту ошо жылына бир же эки жолу сөзсүз келип кетким келе берет. Ошол боз үй коюлбай турганда деле кылчактап элечи. Мындай бир. Анан мен ойлойм бул жердеги ошо өсүп келе жаткан муунга мына биздин ушундай боз үйүбүз болгон, ушундай сонун жерде турат, ушундай жерде тигилип коюлган деп, айрыкча ушул жылы мына анан 2000 мына келе жаткан жыл 24-жылдын ноябрына чейин баардык кыргыздарда деги эле боз үй маданиятын көрдөрөйүн деген адамдарга бир укмуштуудай мүмкүнчүлүк ачылды да. Кыргызстанга учуп барганга мүмкүнчүлүгү жок, бирок ушуну көрөм дегендергечи. Бул анткени чынындап татынка тигилген ак өргөй болду да. Мен тайынем жөнүндө китеп жазайын деп жүрөм. Эскерүү баягы атайын эскермелерим да бар. Эми ал киши турган турпаты менен ушунчалык мына бир баардык тараптан энциклопедиядай сезиле берчү да магачы. Анан бирок өзгөчө нерсеси бул эрктүүлүк, кажыбастык. Анан могу дымагын жоготчу эмес да, бирок ал дагы бирок орчундуу дымак болчу да, жөн эле бир көктөн түшкөн эмес, мындай анткени колунан келет экен да, ошончо бай дүйнөсү бар экен да. Мына могу боз үйдү караңызчы. Бул бир эле мисалда. Мындай боз үйдүн 8 турду да. Андан сырткары үй бүлө, андан сырткары 8 баланы чоңойтуу, андан сырткары толтура казан аяк, урук тууган, куда журт, куда сөөк туугандын баарын күтүп алуу, бул укмуш эле эмгек да. Эл менен катыша билүү, эл менен сүйлөшө билүү, ошол эле аял затына тиешелүү кийине билүү, өзүн өзү алып жүрүүсү. Ошо мен тамам апам, ошо апам деп койчумун, тайнем каза болгондо ошо Шанель жыттанган байбиче өтүп кетти деп ошо эскеришет эле да. Аябай өзүн ушунчалык мындай кыргыз аял затынын мен үчүн бир үлгүсү болчу. Я келсе атмандас ким? Биринчи мужерин кылалы. Next. Я эш. Үчүнчү күнү музейдин кызматкерлери үчүн Динар Турдакунова менен кызы Назира Жумагулова кийиз шуру боюнча чеберчилик көрсөттү. Биринчи сууга салып кайнатып, андан кийин кийизди салыш керек оң бетине. Оң бетине салыш керек кийизди. Боз үй Гамбургдагы музейде 1 жыл бою көргөзмөдө турат. Германиянын бул шаары туристтер арасында да абдан популярдуу. Кыргыз маданияты менен эми жүздөгөн чет элдик таанышып, ал эми кыргызстандыктар болсо мекенди сагынганда келип сагынычын таркатып турары талашсыз.